Депутат Зиядин Жамалдинов жана Тынчтык Шайназаров өткөн аптадан Ноокат районунун Бел, Кулатов айыл өкмөтүнүн жашоочулары менен жолугуп, кабыл алынган мыйзам долбоорлору боюнча элге отчет беришти. Элеттин эли болсо турмушунда туушугуп жаткан көйгөйлөрүн депутаттарга угузду. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө басым жасаган Өнүгүү Прогресс 3 жыл аралыгында парламентте бир катар алгылыктуу иштерди аткарганын эл өкүлү маалымдады. Маселен, фракция депутаттарынын демилгеси менен МТСтер ачылып, үлүш жерлерге көп жылдык бак тарактарды тегүүгө уруксат берилүүдө. Биздин ар бир жаныбызга ушул 100 сотиктен 4 сотиктен суга жерибиз деген да, туурабы? Эгерде 10 бир үй бүлөдө 5 жан болсо, 4 сотиктен болсо 20 сотик экен да. Ага биз бир будай эгип же бир картошка эгип жакшы дарамат ала албайбыз да. Андан көрө ушул азырында уруксат берип коюп, баг егіп қойсаңыздар, мына алма жақсы болады бізде, гилас жақсы болады, қайнола жақсы болады, мысалға. Шуларды егіп қойсаңыздар, мына бүгінгі сіздерді үліш жерінген месен баг отырғызып алып дегенге ешкім мандаты бар. Мектеп, балабакча, жол жана таза суу айылдыктардын чечилбес көйгөйүнө айланган. Бел айыл өкмөтүнүн жашоочулары негизги муктаждыгы болгон таза суу маселесин биринчи кезекте чечип берүүнү талап кылды. Бизге ушу таза суу боюнча кандай жардам көрсөтөт? Biz sizlerden deyip bir itibar bizge törük koşup жол жобосун жүргөтүп кетиңиздер. Депутаттардын эл менен жолугушуусу Кулатов айыл өкмөтүндө уланып, анда жаңы курулуп бүткөн спорт комплексин ачуу аземине катышты. Жамалдиновдун демилгеси менен салынган спорт залы республикалык бюджеттен каржыланып, айыл жаштарына өзгөчө белек болду. Ушул спорт залда Кудай буйруса ушул Кыргызстандын желегин көтөрө турган, жел бирете турган, дүйнөгө таамтатылган биздин жакшынакай спортсмен балдар чыгышына мен тилектешмин. Жергиликтүүлөр тарабынан ооз-эки кат жүзүндө көтөрүлгөн маселелер аткаруу бийлигинин тийиштүү тармактарына жеткирилерин депутат белгиледи. Жолугушуу Улуттук демократия институту менен биргеликте уюштурулду.